ЛТР эфирдеги берүүлөрүн күн маек менен улантат. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө жаратылыш ресурстары министрлигинин Борбордук лабораториясынын иши, деги эле ушул геология тармагындагы изилдөөлөр, ушул лабораториялык изилдөөлөр кандай жүргүзүлөт, жалпы лабораториянын абалы кандай бүгүнкү күндө, ушул тууралуу кене маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Борбордук лаборатория ишканасынын адиси Элнура Табылды кызы келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бардык берүүлөрүбүздү ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүздөр болот. Элнура айым, адегенде ушул сиздердин ушу Борбордук лабораториянын тарыхына кайрылсак деп атам. Себеп дегенде бул кечээ гана пайда болгон ишкана эмес, 80 жылдык тарыхы бар. Адегенде ушу тарыхынан баштайлы. Ооба, биздин лаборатория негизи эң башында 1940 жылдардан бери эле түптөлүп, ошондон бери эле өз ишин алып келип жатат. Биринчи негизи кыргыз геологиясынын составындагы химиялык анализдерди жасаган лаборатория гана болуп эсептелинген. Анан 50 жылдардын башында уже өзүнчө борбордук лаборатория деген статусуна ээ болуп, 56дан ашык анализдерди жасап баштаган да. Негизи биздин лаборатория аябай эле чоң тажрыйбага ээ. Анткени деген биздин лаборатория көптөгөн специалисттерди тарбиялап өстүргөн, көптөгөн анализ ушу Кыргыз Республикасынын негизи эле аймагындагы болгон ушу жер боюнча, недр боюнча иштеген компаниялардын бар, жер казынасын иштеткен компаниялардын бардыгынын көз балансы же болбосо технологиясы ушу биздин лабораторияда жасалган да негизи. 80 жылдык убакыт эле оңой эмес да. 80 жылдын ичинде ушу көптөгөн жетишкендиктерге жеткен, көптөгөн иштерди алып барган да. Эми сиздердин баягы жүргүзгөн ишмердүүлүк жалпы коомчулукка мындай кенен маалым деп деле мындай айтсак болбойт да. Негизинен лаборатория кандай иштерди жасайт бүгүнкү күндө, кандай милдеттер жүктөлгөн, ошол эле учурда түзүлүшү кандай? Башка лабораториялардан эмнеси менен айырмаланат? Биздин лаборатория негизи 6 бөлүктө, 6 подразделениядан турат, структурнорчу. Биринчиси эле бул химиялык анализдерди жасаган группа болуп эсептелинет. Бул химиялык анализдерде ошо айтып жатпайм, 57ден 56дан ашык элементтерди, көрсөткүчтөрдүн анализин кылып беребиз да. Ошонун ичинде эле бизде суунун, табигый суунун анализдерин кылып беребиз. Ошондой эле болгон байлык кен, ошо биздин байлыктарыбыздын, рудалардын, ошо руданы переработка кылгандан кийин, кайра иштеткенден кийинки, мындайча айтканда, концентраттардын, отходдордун, хвосталардын анализдерин чыгарып беребиз да. Ошондой баалуу элементтерге, мындайча айтканда, золото, алтын, күмүш, медь жана башка элементтерди чыгарып беребиз да. Экинчи группасы биздин негизи эле инспекция жүргүзгөн группабыз бар. Бул группада 28ден ашык иш ордуну камсыздалган. Бул инспекцияны кандай кылып жүргүзөбүз да? Биздин ошо Кыргыз мамлекетибизден чыгып жаткан баардык сырьёлорду ар бир ошо салынган бигбегине дейбизби, мөшөгүнө дейбизби, ар бир бигбектен пробаны алып, анан анализге жөнөтөбүз да. Ошондо получается биз полный контролду, орган контроля болуп, ушу Кыргыз Республикасынын территориясында биз болуп эсептелинебиз. Ушу постановление бар, 570-2017 жылдан баштап, ошо поправкасы 384 бар да. Ар бир партияны 10 тоннага чейинки бир проба объединенный кылып, ар бирин изилдеп чыгабыз да. Ар бирин алтынга, күмүшкө кандай сопутствующий элементтер бар, кандай баалуу элементтер бар, ошону бардыгысын тең чыгарып беребиз да. Ошондой эле бизде ошо жана химико-спектральный группабызда спектральный деген анализ бар. 44төн ашык элементтерди сразу парадообразующийлери кандай болот, ошонун баардыгын тең аз убакыттын ичинде чыгарып берет да. Үчүнчү группабыз ошо мен иштеген группа болуп эсептелинет. Аналитикалык изилдөөлөрдүн сапатын башкаруу тобу болуп эсептелинет. Бул эмнени айтылат? Негизи ар бир жерде контроль болуш керек да. Ошо биз азыр гос контролдо иштеп атпайбыз, орган контроль болуп жалгызчы. Мамлекеттик ошо товарларды, биздин алтындын канча количествосы башка мамлекетке чыгып кетип атат, ошол контроль качествода мен иштейм да.
бул жерде эмне иш алып барылат? Негизи эле ошо биз жасап жаткан баардык анализдер компетентный берилип атабы, ошо кандай стандартный образецтер менен колдонулабыз, ошонун баарысы тең ушул группада жүрөт да. Андан кийинки группабыз аябай кызыктуу. Бул минералдык жана технологиясын жасап беребиз да. Ошол биздин кен байлыктардын технологиясын, жанагы биздин горнодобывающий компаниялардын баардыгынын тең технологиясын ушул группа жасап берет да. Кандай аппараттарды колдонуш керек, же болбосо кандай флотация колдонуш керекпи, же гравитационный метод колдонуш керекпи, кандай методдор бар, ошолорду изилдеп, тактап, балансын чыгарып беришет да. Кийинкиси техслужба, ошо биздин лаборатория негизи баардык жаңы оборудованиялар менен камсыздалынган да, ошолордун баарын тең техникалык жактан карап түзөп берип турушат. Негизи биз билгенден бул геология тармагындагы жалгыз мамлекеттик лаборатория, сиздердин ошо борбордук лаборатория. Бирок деңгээли кандай? Мындай бардык эле ошол изилдөөлөргө, геологиялык башка изилдөөлөргө дараметиңиздер жетеби, же кээде баягы кээ бир анализдерди, изилдөөлөрдү сырттан кылып келгенге баягы мажбур болуп каласыздарбы деген? Биздин лабораториянын деңгээли абдан жогору. Себеп дегенде биздин лаборатория болгон жаңы оборудованиялар менен камсыздалынган, ошондой эле айтып атпайм, 44 элементти чыгарып берген. Например, атомный эмиссионный, атомный абсорбционный деген фотокалориметр баары тең жаңы Agilent маркасында ошо жаңы модернизациядан өткөн да, баардыгы тең. Например, алтынды эки метод менен жасайбыз да. Бирөө атомный абсорбционный методом, бирөө болсо гравиметрия да. Мындайча айтканда бизде атомный абсорбционный метод менен жидкий золотону замер кылабыз, а гравиметрия менен уже чыккан корточканы, золотой корточканы весы бар бизде шестизначный, аябай так чыгарып берген, ошо менен замер кылып анан беребиз. Демек, бүгүнкү күндүн талаптарына баардык азыр технология болуп көрбөгөндө өнүктүү, баардык тармакта жаңы технологиялар ошол талаптардын баардыгына жооп берет экен да, жооп берет. Демек, жетишпеген жагдайлар дагы барбы? Баардык эле требованияларга жооп берет. Себеп дегенде биздин да оборудованиялар баары тең жаңы, ошондой эле стандартный образецтер менен камтылганбыз. Оборудование, рабочее место баардыгы тең камтылган да. Ошондуктан биздин деңгээлибиз абдан эле жогору деп айта алам. Эми элге кызык болушу мүмкүн да, ошол сиз айтып аткан геологиялык жана башка изилдөөлөр, анализдерди чыгаруу бул кандай учурда жүргүзүлөт? Кайсы учурларда? Бул анализдерди мен бул учурга же бул учурга деп бөлө албайм. Себеп дегенде геологиялык чалгындоо качан жүргүзүлсө бизге алып келип берсе, биз пробаларды аныктай беребиз. Анын саат, убакыт, мүнөтү жок. Биздин лаборатория кайсы күндө алып келбесин, срогу менен баардыгын чыгарып бергенге даяр да. Бул баягы кенди иштетер алдында эмес, иштеп аткан учурда деле баардык учурда жүрө берет экен да, демек. Биздин лаборатория, например, ошо кенди жаңы разработка кылып, жаңы чалгында баштап, акыркы чистый алтынга, таза алтынды алганга чейинки анализдерди кылып бере алат. Башынан баштап аягына чейинки. Ошол концентраттарды, например, эң башында мындай болот да, чалгындоо башталат, аяктан руда алып келет. Полезный ископаемый деп коет, полезный ископаемыйды алып келет, анын анализин кылып беребиз. Андан кийин уже обогащениянын түрлөрүнү, байытуу жолдоруна өтөт да, например, флотационный, гравитационный деп айтып кетпедимби? Ошондой байытуудан кийинки концентрат алат да, аяктан эки материал алынат, например, продукт. Бирөөсү концентрат деп аталат, бирөөсү болсо отходы же хвосты деп аталат да. Ошо хвостыдан дагы, концентратты дагы кандай составы кандай көрсөткүчтөр бар, баардыгын определять этип бере алабыз. Ошондой эле чистый аягында чыккан конечный продукттун дагы пробностуна чейин определять этип бере алабыз. Бул эми сиздердин азыр иштеп аткан иш эл аралык деңгээлдеги бир талаптарга дагы жооп бериши керек, бул жаатта дагы сиздерге ар кандай баягы талаптар болуш керек. Кандай бул жаатта эл аралык стандарттарга шайкеш келеби, башка өлкөлөр менен кандай тажрыйба алмашып турасыздар, ошолор учурда аккредитациядан өтүү бир талаптары бар да. Биздин
лаборатория негизи эле ошо айтып атпайбы, аябай опыты чоң, тажрыйбасы абдан чоң, ушу 80 жылдан ашык. Ушу 2006 жылдан баштап биздин лаборатория өзүнүн мындай испытательный лаборатория катары компетенттүүлүгүн тастыктап келе жатат да. 2006 жылдан баштап бир да жолу үзгүлтүүгө учураган эмес. Биздин Кыргызстандын территориясында орган аккредитация бар, Кыргызский центр аккредитация деп айтылат. Алар подписант айлак болуп эсептелинет. Ошондо айлак дегенди кандай түшүндүрүп берсем сиздерге? Айлак деген бул общий соглашение бар да. Ушу бардык мамлекеттердин арасында соглашение бар. Биздин результаттарды башка мамлекетке чыгара турган болсо, биздин результаттарды алар признавать этишет да. Ошо признаниясы бар. Биздин лаборатория ошо 2006 жылдан бери ошо Кыргызский центр аккредитацияны өтүп келе жатат. Үзгүлтүүгө учураган жок. Ошо биздин область аккредитация деп айтылат. Ошо перечень наших услуг, кайсы услугаларыбыз бар, ошонун баары тең 57 анализ киргизилген да ошол жерге. Ошонун ичинде бизде ошо руда, биздин баардык кен байлыктар, концентрат, отходы, хвосты деп атпайбы, ушунун баары тең бар. Мунун баары негизи геологический объекты деп айтылат да. Ушу геологический объекттин баардык анализдерин кылып беребиз. Бул да биздин областта. Андан кийин бизде нерудное сырье деген бар. Бул нерудное сырье дегенди мындайча объяснитсем болот да. Песок, щебень, гравий дегендер бар го, жол курулушунда же строительный материал болуп колдонулат. Ошолордун дагы анализдерин чыгарып беребиз да. Полностью сольдору барбы, кирпичтин анализин жасап бере алабыз, технологиясын кылып бере алабыз, ошондой эле прочный болобу, болбойбу, же морозостойкийби, сольдору азбы, анткени солянный болуп калса, ал шору көп болуп, урап түшүп калат да, устойчивый болбой калат. Ошонун анализин кылып бере алабыз. Ошо испытательный негизи биз башынан эле 3 стандарт менен, ГОСТ менен аккредитованный лабораториябыз да. Биринчиси ошо азыр айтып кетпедим, испытательная лаборатория деп айтылат. Бул 17025 деген ГОСТ менен аккредитациядан өткөнбүз. 56 айтып кеткендей 56-57 анализди кылып бере алабыз. Экинчиси бул инспекция деп айтып кеттим го, ар бир бекти текшеребиз дегенчи, ошо 17020 деген ГОСТ бар. Ошол менен биз аккредитациядан да өткөнбүз, өзүбүздүн компетенттүүлүгүбүздү тастыктаганбыз. Уже 5 жылдын ичи болду, жүзү болду. Ушул компетентностьибизди тастыктап келе жатабыз да. Бул жерде бардык требованиялар интегрированная схема деп айтылат. Ошо 17020 менен 25 стандарт экөө интегрированная схема деп айтылат да. Ошо, например, 25 боюнча 2006 жылдан бери келе жатсак, бул менен уже 5-6 жылдын жүзүндө өзүбүздү компетентный деп тастыктап келе жатабыз да. Андан кийинки 3-чү стандартыбыз бул 17043 деген стандартыбыз бар. Бул биз да Кыргызстанда жалгыз лаборатория болуп эсептелинебиз, анан дагы жалгыз провайдер болуп эсептелинебиз. Провайдер дегенди бул башка лабораториялардын компетентностун текшерип беребиз да биз. Путем сличения деп айтылат да. Сличение, например, бир образец даярдайбыз, өзүбүз эле образец даярдайбыз, же болбосо стандартный образецтерибиз бар. Биздин ошо түптөлгөндөн бери биздин лабораторияда ошо стандартный образецтер жасалып келет да. Ошол эле стандартный образецтерди башка лабораторияларга берип, содержаниясы бир, өңүтүүсү бир образецти бардык биздин Кыргызстандын территориясында болгон лабораторияларга беребиз да, алардын на компетентность текшеребиз да. Демек, например, ошол 43 айтып атпайм, 43 стандарт менен ушундай кылабыз. Например, бул не только горная порода, геологический объектилерде эмес, руда концентратта эле эмес, суу жагында бар. Былтыркы 2022 жылдан баштап айтып жатпайм, строительный материалды кошо биз ошол областына камтып кеттик да. Демек, баягы эл аралык деңгээлдеги негизи эле мындай стандарттарда жаңы бир талаптар кошула берет экен да, сиздерде мисалы ишиңиздерде жаңы нерселер пайда болсо ошолго ылайыкташып, сиздер дагы ошого мүмкүнчүлүк алуу аракетин көрөт экенсиздер да. Мен жаңы эле азыр эле айтып кеттим го, признание боюнчачы бардык мамлекеттер биздин результатты признавать этет депчи. Ошонго айтып кетейин. Например, башка мамлекеттер аябай өнүгүп атышпайбы? Мамлекет эле эмес, бүт технологиялар өнүгүп атат да. Ошо технология өнүккөн сайын жаңы требованиялар башталат да. Ошол требованиянын баарын биз аткарып келе жатабыз. Если биздин аккредитациябыз ушундай үзгүлтүксүз болуп келе жатса, значит биз башка мамлекеттердин деңгээлинде эле ошондой эле жооп бере алат да биздин лаборатория. Демек, артта калбай, артта калбай. Эл аралык бир кызматташтыктар болобу? Мисалы, башка өлкөлөрдөгү лабораториялар менен. Биздин ошо 23 жылдын аягы, 24 жылдын башы менен биздин делегация, ошо биздин лабораториядан 6 кишиден турган делегация Кытай мамлекетиндеги Чанчунь провинциясына
провинциясындагы жалгыз орган контроля болуп эсептелинген лабораторияга барып келишти да. Ошол биздин Кыргызстанда ошол биздин борбордук лабораторияда кайсы анализдер жасалса, ошол эле анализдер жасалган лабораторияга барып келди да. Кытайлар айтыптыр ошол жерденчи уровенибиз бирдей эле экен деп. Демек биз алардан эч кандай артта калган жокпуз, возможно даже астыда кетип баратабыз да. Себеп дегенде ушу 23-24 жылдын эсебинен биз хозрасчёттогу организациябызда өзүбүздүн эсебибизден удаленная точкабызда жаңы лаборатория ачтык, пробирный. Мурун бизде эркиндик 2-де болчу да лабораториябыз. Азыр ошо Салиева 154 дарегиндеги жаңы лабораториябызды ачтык. Буюрса аяка чоң жаңы 4 печка, плавильный печ алдык, анан 2 купуляционный печ алдык да. Ошондо модернизациядан өтүп атабыз. Бул кошумча деген сөзбү же ошол эле лабораторияны чоңойтуп атасыз? Биздин ошол эле лабораториябызды чоңойтуп жатабыз да. Улам жылы өнүккөн сайын, ар бир технология өнүккөн сайын биз дагы расширенияга кетип атабыз да. Кытайлардан үйрөнө турган дагы нерселер бар бекен негизи бул жакта? Кытайлардан үйрөнө турган деле бар болсо керек. Технология жагынан бар болсо керек. Бизде мындай карай келгенде оборудованияларыбыз деле бир экен, стандартный образецтерибиз деле бир экен, персонал тот же самый, ошондой эле бизге окшогон эле адамдар иштейт экен. Андай эч кандай деле отличие жок экен. Ошондой эле биздикиндей эле кандай висы болсо, шестизначный, ал жакта да ошондой эле висы, кандай атомный абсорбционный болсо, ошо жерден айтып кетейин. Биздикилер барганда ошо биздин Agilent маркасындагы атомный абсорбционный оборудованиябыз кандай болсо, Кытай мамлекетинде ошол Чанчунь провинциясында ошол эле модель турган экен да. Ошондуктан биз жакшы эле уровеньде кетип баратабыз деп айта алам. Бул жерде эме сиздерде баягы адистер, кадрлардын саны, сапаты дегендей бул дагы маанилүү нерсе да. Жетиштүүбү сиздерде? Негизи эле адистер кайда даярдалат сиздерге? Биздин ошо борбордук лабораториябыздан 90%тен 90%тен көбү баардыгы жогорку билим менен тандалып алынган, баардыгы тең химиялык образованиясы бар, горный образованиясы бар, себептен бизде инспекцияда бар да. Баардыгы тең ушу башынан эле өзүнүн биринчи билими жогорку билим болуп келинген да. Андан кийин бизде повышение квалификации кандай болуп жүрөт? Бизде повышение квалификации именно обмен опытом бар. Например, бизде ушул жылдын ушул ортолорунда же аяк жагында Өзбекстанга барып, обмен опытымга барып көрүп келүүгө делегация даярдап жатабыз да. Чанчуньга барып келишти. Например, Россиядан обученияларды өтүп турабыз, онлайн болсо дагы биз онлайн мындай өтүп турабыз. Тажрыйба алмашып турат экенсиңер. Тажрыйба алмашып турабыз да. Жетиштүүбү адистер бүгүнкү күндө канча адам иштейт? Биздин лабораторияда азыр 80ден ашык адам иштейт. Жетиштүү, баардыгы тең высококвалифицированный специалисты баары тең ошо окуп келген. Биз бияктан да повышение квалификации ошо Кыргызстандын территориясында центр повышения квалификации деген отдел бар. Кыргызстандардын астында ошо жерден да барып билимибизди жогорутулап келип турабыз да. Сиздердин иште мындай суроо талап кандай? Бизде азыр тоген тармагы мындай бир өнүгүп келаткан тармак деп айтсак болот да. Сиздердин ишке болгон суроо талап кандай дейм да? Жана сиз айттыңыз, эл аралык деңгээлдеги бир жогорку тажрыйбалуу, бардык стандарттарга жооп берген лабораториялардын бири деп, балким чет жактан дагы сиздерге бир суроо талаптар түшүп турабы? Бизде суроо талаптардан ошо негизи биз айтып атпайбынбы, Кыргызстан боюнча жалгыз провайдер болуп эсептелинебиз депчи. Суроо талаптар ошо именно провайдерствону, башка лабораториялардын компетенттүүлүгүн текшерүү жагын өнүктүргүлөө деген спрос бар да бизде. Анткени бизде жолдор салынып жатпайбы азыр? Асфальт, бетондор, ошолордун тоже сличениянын жардамы менен компетенттүүлүгүн текшерип бергиле деген суроолор жаралып жатат. Азыр биз Кудай буйрса программаны запускать эткен атабыз. Именно асфальт, бетондор боюнчачы, асфальттын качествосы боюнча ошо битум кошулат, асфальт жакшы болуш үчүн битумдун химический составы же болбосо чоюлгандыгы, прочности кандай экени ошону аныктаганга азыр программаны баштап атабыз. Кудай буйрса ушу жылдын аягына чейин запуск болуп, статистикалык обработкадан өтүп, отчет даяр болот да.
Демек, бир эле баягы геология тоген тармагында эмес, башка тармактарда дагы иш жүргүзсөңүздөр болот экен да? Ооба, ошо биздики негизи эле айтып атпаймынбы, ушу 40-жылдан бери ачылгандан баштап эле ушу сууга да анализдерди кылат, ушу строительный материалдарга да кылып келатат да. Руда кен жагын эле карап кетпестен, ушу аябай многогранный да, тиягындагы суу жагын да карайт, табигый топурактарды да карайт, пайдалуу кендерди да карайт, баардыгын карап берет да. Сиздерде мындай мамлекеттин бир мындай тиешелүү бир органдардын мындай тапшырмасы менен дейли атайын ошол тоо кен ишканаларын бир текшерип, ошолордун ишине бир көзөмөл жүргүзүү дагы мүмкүнчүлүгү барбы? Ошо мен азыр эле айтып атпаймынбы, биз Кыргызстан боюнча жалгыз орган контролябыз депчи. Ошол биз көзөмөл кылуучу органбыз да. Ошо бизде 570 постановление бар, 570 постановление бар, 384 поправкасы менен ошол жерде мындай толук жазылуу да. Борбордук лаборатория баардык чыгып жаткан жана кирип жаткан товарларга көзөмөл алсын дегенчи. Ошо биз көзөмөл кыла алабыз да. Полноправный чара көрүү дагы мүмкүнчүлүгү барбы же көзөмөлдө аны башка? Жок, биз көзөмөлдө жагын эле анализдерин кылып берчү эле жагындабыз да. Негизи эле ошол тоо кен тармагындагы ишканаларга ошол баягы чалгындоо жүргүзүп атканда же кен иштетип аткан ишканалардын баардыгына негизи сиздер тараптан дагы бир талаптар коюлса керек ошол эми өзүнүн эрежеси бар деңизчи баягы кен иштетүүнүн, бирок ошол эле учурда лабораториялык жактан сиздердин бир талаптарга жооп бере турган кандай талаптар коюлат аларга? Биз деген кандай десем, биз анализдерди эле кылып берчү ишканабыз да. Биз жактан эч кандай деле талаптар болбойт. Бирок биздин айтып кеттим го жогоруда, минералогиялык жана технология жасаган группабыз бар депчи. Ошол жактан талаптар болушу мүмкүн да. Например, чалгындоо учурунда алып келинет да пробалар, ушуга кандай технологиялар коюлат, кандай оборудованияны колдонсок болот, же болбосо кандай технологияны колдонсок болот деген жерден биз требованияларды кое алабыз да. Например, сиздердин рудаңыздар возможно окисленности көп экен, же болбосо сульфидный экен, же болбосо экосмешанный аралашкан руда экен. Биз мындай технологияны колдонолу, же болбосо мындай технология коюп берели сиздерге деп айтып бере алабыз да. Ошол жерден биз кичине мындай требования кое алабыз. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Элнур айым, сизге ыраазычылык билдиребиз дагы бир ирет убакыт бөлүп студиябызга келип бергендигиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күн маекте биз жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу борбордук лабораториянын ишмердүүлүгү, деги эле ушул геология тармагындагы лабораториялык изилдөөлөр кандай жүрөт, биздин лабораториялардын абалы кандай, ушул тууралуу маек курдук. Биздин мейманыбыз жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин борбордук лаборатория ишканасынын адиси Элнура Табылды кызы болду. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.